Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Аймактарга жаштар үчүн борборлор курулат. Жапаровдун куттуктоосу. Өлкөнүн аймактарындагы жаштар убактысын туура пайдаланып, жаңы билимдерди өздөштүрүүсү үчүн керектүү жабдыктар, техникалар менен камсыздалган борборлор курулмакчы. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды жаштар күнү менен куттуктоосунда билдирди. Анда белгиленгендей, учурда өлкө калкынын 35%га жакынын жаштар түзөт. Жапаров социалдык өзгөрүүлөрдүн катализатору болгон жаштар мамлекеттин өнүгүшүнө зор салым кошуп келерин айткан. Илим билимде, искусство маданиятта, спорт менен коомдук турмуштагы жетишкендигиңер Кыргызстандын келечеги кең экенин көрсөтүп турат. Жаштар өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн негизги локомотиви. Ошондуктан Кыргызстандын жаштары биздин сыймыгыбыз жана үмүтүбүз деген президент. Ал ошондой эле мамлекет тарабынан жаштарды колдоо потенциалын өнүктүрүү багытында көрүлүп жаткан иш-аракеттерди санап өткөн. Жаштар жөнүндө мыйзамды ишке ашуунун алкагында жаштардын ыктыярчылык ишин жүргүзүүнүн, дем берүүнүн жана сыйлоонун тартиби жөнүндө жобонун, жаштар кыймылы жөнүндө жобонун жана башка мыйзам алдындагы актылардын негизинде бир катар иш-аракеттер көрүлүүдө. Маселен, жаштардын шайлоолорго катышуусун камсыздоо, алардын шайлоо процесстериндеги пассивдүүлүгүн алдын алууга багытталган катыш тандаш шайлоо долбоору ишке ашырылууда деген Жапаров. Өлкө башчы мамлекет жаштардын ой кыялына, дем күчүнө, креативдүү демилгелерине муктаж экенин белгилеп, жаштардын мындан ары дагы жигердүү болууга, жоопкерчиликтүү алуудан коркпоого жана жаңы бийиктиктерди багындырууга чакырган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Россияда мыйзамсыз миграцияны уюштургандарга жаза күчөтүлдү. Россиянын президенти Владимир Путин мыйзамсыз миграция уюштургандарды 15 жылга эркинен ажыратуу боюнча мыйзамга кол койгон. Документ укуктук актылардын расмий басылмасынын сайтында жайгаштырылганын РИА Новости жазды. Аталган мыйзам 322 беренени мыйзамсыз миграция уюштуруу жаңы 3-бөлүм менен толуктайт. Ага ылайык Россиянын аймагында уюшулган топ аркылуу оор же өтө оор кылмыштуулук максатында мыйзамсыз миграция уюштурулган убакта ал өтө оор кылмыштарга кирет. Мындай кылмышка баргандар 8 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылып, 3 миллион рубльден 5 миллион рубльга чейин айыпка жыгылат, же болбосо соттолгон адамдын 3 жылдан 5 жылга чейинки айлык акысы же башка кирешеси алынып, 10 жылга чейин белгилүү кызматтарды ээлөө укугунан ажыратылат. Мыйзамга ошондой эле мыйзамсыз миграцияны уюштурууга карата жаңы квалификациялык жаңыртуулар киргизилди. Буга кылмыш аркылуу башка кылмышты жакшыртуу же аны жасоого көмөктөшүү максатында жасалма документтерди пайдалануу менен инсандыгын көөлөндүргөн документтерди алып коюу, жашуу же жок кылуу кирет. Мындан тышкары чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды жасалма каттоодон өткөрүү, каттоого коюу боюнча кылмыш жоопкерчилиги катаалдандырды. Ага ылайык мындай ишке алдын ала сүйлөшүү алып барган адамдарга уруксат берүүчү документтерди жасалмалап даярдаган адамдарды 2 жылдан 6 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Алгач бейтапканага алып баргыла номер 3 балдар ооруканасынын медиктеринин кайрылуусу. Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасынын дарыгерлери ноокастаган балдарды алгач үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна алып барууну өтүнүп, шаардыктарга видео кайрылуу жасашкан. Алардын айтымында азыркы тапта курч респиратордук вирустук инфекция күч алып, ооруган бөбөктөр көбөйүүдө. Педиатрлар күнүнө 450-500 баланы кабыл алууда. Коридорлор бейтаптарга жык толгон, ата-энелер вирусту бири-бирине жугузуп алышы мүмкүн. Күнү түнү дебей киши көп, балдар да, биздин кызматкерлер дагы кыйналып калып жатат. Кээде бөбөктөр уктабай түнкү саат 4-5ке чейин кезекте туруп калып жатат. Ошондуктан наристе сыркоолоп калса алгач бейтапканадагы дарыгерлерге көрсөтүңүздөр. Алар баланын абалын карап туруп же ооруканага жиберет, же үйдөн дарылоону жазып беришет деген медиктер. Бейтаптын көбүнөн оорукананын медиктери 1,5 суткалап иштеп жатканын айтышкан.
БШК аралыктан добуш берүү үчүн 9050 адамдан арыз түштү. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна аралыктан добуш берүүгө 9050 арыз түшкөнүн билдирди. Алардын басымдуу бөлүгү 72%, 18ден 35 жаштагы жарандар экенин белгиледи. Арыздардын эң көбү 2134 Кыргыз Улуттук университетиндеги кабыл алуу пунктуна түшкөн. Андан кийинки орунда Каракол шаары турат. Ага 1547 адам кайрылды жана басымдуу бөлүгү Кумтөрдө иштегендер деп жазылган маалыматта. Быйыл 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештерге мөөнөттөн мурда шайлоодо биринчи жолу аралыктан добуш берүү ыкмасы колдонулуп жатат. 17 ноябрда шайлоочу өзүнүн туруктуу каттоосу бар жерде добуш берүүгө катыша албаса, анда 1 ноябрга чейин арыз тапшырып, аралыктан добуш берүү участкасына жазылууга мүмкүнчүлүк берилген. БШК бул үчүн Бишкекте 4, ал эми ар бир облустун борборунда бирден добушканалар ачылаарын маалымдаган. Аймактык реформанын негизинде Кыргызстанда айыл кыштактар ирилешип, жергиликтүү кеңештер мөөнөттөн мурда тарап, кайра шайлоо белгиленген. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да добуш угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытат, сен сакоосуң, жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп, кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анархан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар, тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Пакистанда темир жол бекетинде теракт болуп 24 адам каза тапты. Пакистанда темир жол бекетинде теракт болуп 24 адам каза таап, 46 киши жаракат алды. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Такталган маалыматтарга караганда, жардыруу станцияда жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:25 чамасында поезд Кветта шаарынан Пешаварга жөнөөрдүн алдында болгон. Жангешти жүктөрү менен вокзалга кирип, эл көп чогулган темир жол бекетинин кассасынын жанында теракт жасаган. Анын кесепетинен 24 адам каза болуп, 46 адам жаракат алган деп айтылат кабарда. Бийликтин маалыматына караганда, жардыруу үчүн жоопкерчиликти тыюу салынган жарым аскерлештирилген Белужистан боштондук армиясы өзүн алды. Биткоиндин баасы тарыхта биринчи жолу $77,000 жетти. Биткоиндин баасы 1%га өсүп, тарыхта биринчи жолу $77,000 жеткенин РИА Новости билдирди. Криптовалюта алмашкан көлөмү боюнча эң чоң Binance биржасында 8 ноябрга карата биткоин суткасына 1%га кымбаттап, $77,847 чапчыган. Ага чейин бул көрсөткүч $77,000 жетип тарых жаңырткан. 20 биржа боюнча орточо баан эсептеген CoinMarketCap порталынын маалыматына биткоиндин баасы 1,1%га өсүп, орточо $76,959 чейин жеткен. Биткоин АКШдагы президенттик шайлоодо Трамптын жеңиши тууралуу маалыматтардан кийин кымбаттай баштады. Өткөн шаршемби күнү криптовалюта 9%га көтөрүлгөн. Буга чейин Кыргызстанда криптобанк түзүп, криптовалюталар менен операцияларды мыйзамдаштырууну көздөп жатканы белгилүү болгон. Мыйзам долбоорун экономика министрлиги коомдук талкууга алып чыккан. Ош шаарында биринчи жолу Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизем уун, баш ооруу, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу.
Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Биздин дарек Масалиев көчөсү 73. Кененирээк маалымат алуу үчүн 0501 119 119. Бишкек машина айдап бараткан улан 60 жаштагы кишини өлтүрүп алды. Бишкекте автоунаа айдап бараткан 21 жаштагы улан жолдон өтүп бараткан 60 жаштагы кишини сүзүп кеткенин Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Кырсык кече саат 20:20 чамасында Медерев көчөсүндө болгон, анда Honda Stepwagon машинасынын рулунда бараткан 21 жаштагы жаран жөө адамдар өтчү жерден басып бараткан кишини коюп кеткен. 60 жаштагы киши алган жаракатынан ошол жерде көз жумган. Автоунаа айып короого токтотулуп, экспертиза дайындалган. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Казакстанда аскердик тик учак кулап, бир киши каза болду. Казакстандын Актөө облусунун Мартук районунда аскердик тик учак кулап, анын ичиндеги 3 кишинин бири каза болду. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматына өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар департаменти билдирген. 2 адам облустук ооруканага жаткырылды, алардын абалы туруктуу жана оор деп бааланууда. Ми-8 вертолету 9 ноябрь түшкөн маал Сары Жар айылынан алыс эмес аймакта кулаган. Окуя болгон жердеги сүрөттөрдө тик учактын калдыктары кар баскан талаада күйүп жатканын көрүүгө болот. Коргоо министрлиги машыгуу учурунда тик учак кулаганын тастыктап, кырсыкка техникалык мүчүрүштүк себеп болгонун божомолдоп жатат. Кызылкыяда Россотрудничествонун кошумча билим берүү борбору ачылды. Баткен облусунун Кызылкыя шаарында Россотрудничествонун кошумча билим берүү борбору ачылган. Бул тууралуу Россиянын Оштогу билим жана маданият борборунан билдиришти. Маалыматка ылайык, борбор номер 70 кесиптик лицейдин базасында Россиянын чет өлкөлөрдө орус тилин колдоо жана жайылтуу мамлекеттик программасынын алкагында Россотрудничествонун колдоосу менен ачылган. Борбордо орус тилин окуу жана жалпы билим берүү предметтерин үйрөнүү боюнча программалар, ошондой эле Россиянын өнөктөш уюмдарын тартуу менен мугалимдерди колдоо иш-чаралары ишке ашырылат. Ал заманбап технология Россиялык өндүрүүчүлөрдүн эмеректери менен жабдылган китепкана фондуна 700гө жакын окуу, усулдук маалымдама жана көркөм адабияттар бар. Ачылыш аземге шаардын мэри Асылбек Маматкалыков, Россиянын башкы консулдугунун өкүлдөрү, Россиянын Оштогу билим жана маданият борборунун башчысы Дмитрий Аврам, мугалимдер жана студенттер, шаар тургундары катышты. Төрөлүү шаарга салыштырмалуу айылда аз болгон Статкомдун маалыматы. Кыргызстанда балдардын төрөлүүсү шаарларга салыштырмалуу айылдарда бир нече жыл төмөн болуп келген. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматында жазылган. 2019-2023 жылдары төрөлүүнүн орточо коэффициенти балдардын орточо саны 2019 жылы шаарларда 3,63 бала, айылдарда 3,22, 2020 жылы шаарларда 3,36, 2021 жылы 3,57, шаарларда 2022 жылы 2,93, 2023 жылы 1,91 болгон. Адатта төрөлүү элек жергесинде көбүрөөк деген түшүнүк бар. Жогорудагы маалыматтарга ылайык 2019 жылдан 2022 жылга чейин Кыргызстанда абал тескеринче болуп, 2023 жылы гана өзгөргөн. Бул эмнеге байланыштуу экени такталган эмес. Кыргызстанда шайлоочулардын саны 4,1 миллиондон ашты. Кыргызстанда шайлоочулардын саны 4,135,039 жетти. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Шайлоочулардын 51%-ын 2,134,511 аялдар жана 48,38%-ын 2,528 эркектер түзөт. Борбордук шайлоо комиссиясы 17 ноябрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтө тургандыгын эскертип, жарандарды өздөрүн шайлоочулардын тизмесинде бар экенин текшерип алууга чакырат. Тизмени 1255 же 119 номерине телефон чалып, же тизме Checkit.gov/Checkit.kg сайтынан текшерүүгө болот. Ошондой эле 14 ноябрга чейин өлкөдөгү бардык добушканаларга шайлоочулардын тизмелери илинет. 2023 жылдын 30 майына карата Кыргызстанда 3,927,752 шайлоочу бар болгон.